Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчектеш Адашаевич, сиздердин кылып аткан иштериңиздер аябай эле эң туура болуп атат. Бул Райым Матраимовдун кылган иши Кудайга жаккыс иш болуп атат. Ошон үчүн эң туура кылдыңар. Элди тоноп жеп ичкенден эми ошонун аркасында тургандар да баарын жоюп атканыңар туура. Бирок менде бирдеме бар да, ушул агасы жогорку кеңеште депутат болуп турат. Ошого бир чара колдонсоңор болбойбу деген бир неме ой болуп атат. Калган баарын жакшы эле, ушу агасына дагы, себеби ал тоскоолдук кылат. Баардык неменин баарына кийлигише берет. Сиз депутат болуп аткандан кийин ошондой немеси бар деп ойлойм. Мен сиздерден суранарым ошол депутаттыктан алдырганга аракет кылгыла деген ойдомун. Элдер эле ошондой мненияда. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, уюткулуу, журт жакшы демекчи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Менин кайрылуум ушул Жайла районунун өзүм активисти болом. Атым Мухамбет Кожомбердиев. Биздин кайрылуубуз ушул жогорку жактагыларга, атка минелерге, саясатчыларга болуп жатат. Мына көптөн бери ушул Кыргызстаныбызды бийлеген, тоногон Райымбек Матраимов болуп жатат. Мына Райымбек Матраимовду канчалык аркасын чукуса дагы жарымын төлөп коюп, кайра эле ошондой кылыктарын уланта береби. Мынакей жогорку кеңеште өзүнүн бир тууганы Искендер Матраимов болуп турат. Эми Искендер Матраимовго дагы кайрылуубуз. Эми ушунча болду, эми кызматыңызды таштап кетпейсизби? Мындай силерге окшогон ушундай коррупционерлер качан тазаланат, качан жазаланат? Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевичке дагы кайрыларыбыз. Киришкенден кийин аягыңызга чыгууңузду. Мекенибизде тынччылык болсун, бакубат жашоо болсун, албан ийгиликтериңиздер көп болсун, көңүлүңүздөр төп болсун. Жаман илдет жогосун, Кыргызстаныбыз оңолсун, бар бололу, аман бололу. Мен Саяк Өлүмбек, Кемин шаарынын Кемин тургуну. Мындай кайрылуу менен элиме кайрылат элем. Урматтуу элим, Райым Матраимовду баарыңар эле билесиңер. Канчалаган миллиарддаган мүлктөрү далилденип, соттолуп, төлөгөн төлөп келатат. Өзү качып жүрөт. Эми ошонун иниси бар, жогорку кеңеш депутаты болгон Искендер Матраимов. Ушунун менин оюмча эч кандай деле моралдык укугу жок. Жогорку кеңеште депутат боло турганга. Өзүнүн каалоосу менен эле татынакай тапшырып кеткенин каалар элем. Эми татынакай кыргыз элинде иштей турган балдар бар, өсүп келатат жаш балдар. Ошондой жаш балдар иштеп, өкмөтүбүздүн Садыр Жапаровдун коррупцияны жоготобуз дегенге салым болот эле. Жаш балдар келип иштесе, жакшы болот эле деген көзгө пайда алып келет деп ойлойм.